Төп-түз барып Германияга жогорку окуу жайга кете албайт. Германияга кантип кетебиз деген суроолор абдан көп болду. Өзүбүздүн эле кыргыз компанияларга алданып калган. Айтыңыз. Айтып салгым келип атат да. Германияда учурунда 400 000 жумушчу күчү жетишпейт экен. Ортомчулары жок деле түз эле кетсе болот. Жогорку билим бекер. Соңу эмне болуп бүттү анан балаңыздын эмнеге ушинттиңиз? Ооба ошону айтып өтөйүн. Бизде аябай ата-энелерчи балдарын ушунчалык колу бууп коюп атат да. Кайсы тарапка багытын билбей адашып баткан бул чоң көйгөй экен. Негизи окуйн эле дегем, аны кайталаш керек болуп атат, бирок апам күйөөгө чык деп атат. $4800 төлөп койгон эжелер келишти. Ортомчуларга берип койгон, ал акча жок. Негизи туура тарбия көргөн жакшынакай жаштардын ою ошол эле болуп атат. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү чиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50%-ын дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда неме? Айтбек, бул жерине сакнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Сүйлөштүкпү? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Европага саякатымда баардыгыңыздар эмне үчүн ошол жакта жашаган кыргыздардан маек ала келген жоксуң деп буруштуңуздар эле. Буюрса мына ошол мүмкүнчүлүк бүгүн түзүлүп атат. Атайын Германиядан бери учуп келген Айзада Акбекова биздин мекендешибиз. Бүгүн биздин мейманыбыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Сизди көрүп атканыма абдан кубанычтамын. Германияда аябай кыргыздар ушунчалык сонун тозуп, Франциянын баарын кыдыртып, алаканына салган эжелеримдин бири. Ошо Кыргызстанда канча жылдан бери Кыргызстанга келдиңиздер? Негизи жылына эле келгенге аябай аракет кылам. Бирок биринчи барган жылым 2004-жылы болгон. Андан 2007-жылы толугу менен окууга багыштайын деп толугу менен кетип, ошондон бери ошо Германияда жашап, иштейм, окугам. Анан баягы мүмкүнчүлүк болуп, баягы окууну бүтүп, жашоо кичине жеңилдей баштагандан кийин жылына бир эмес 2 жолу каттаган кээде учурлар болот. Мен көптөн бери келе экенсиз деп ойлоп турдум. Негизи ошо баягы ковидке чейинки учурда бир келгенде көп болчу. Анан бирок 1,5 жылдын аралыгында эле келдим кайра. Келдиңиз, анан мындай өзгөрүүлөр болуп турбу? Кыргыздар пейлибиз, жерибиз, аны мунубуз же ошо бойдон эле туруп турубузбу деп коткон. Жок, ар бир жолу келгенде сонун өзгөрүүлөр байкалат. Жылыштар бар, бирок баягы кадамдар майда. Биз баягы адам өзү эле шашабыз го. Бардыгы бат болсо дейбиз, бат жетсе дейбиз, келсе эле баягы биз каалаган шарт туруп калса дейбиз. Мүмкүн бул процесс окшойт, шашпай жүрөт окшойт. Бирок баары бир деле өзгөрүүлөрдү байкап, мисалы азыр эле жаңы бир кофейня көрдүм, мүмкүн башка бирөөлөр билеттир. Ичинде баягы арт галерея деп турат. Ичине кирсең ушунчалык сонун Европадан баштап Кыргызстандын баягы живопистерине чейин коюп койгон, райль коюлган кофе ичкен жер экен, бирок ушунчалык бир башкача маанайда жасалыптыр. Рахат алып кайттым да. Сан. Анан эң көп ушул Германияда жүрөм деген суроолорунда ушул Германияга кантип кетебиз деген суроолор абдан көп болду. Анан сиз бияка келатканда дагы дал ошол боюнча тренингтерди өтүп, элдердин баарын ушу чакырып, туура маалымат бергенге аракет кылдыңыздар. Анан бу жакында эле же 1-2 күн мурун ушу туура эмес адамдар менен байланышып кетип калып, күйүп калган адамдар жардам сурап жазды эле. Негизи эле аябай адашып аткан кыргыздар көп, ошол тууралуу да маалымат берип кетсеңиз. Чоң тема каягынан баштасам дегендей. Негизи Кыргызстанга бул жолу аябай эле жай өзүбүздүн үй бүлөлүк абалыбыз менен келатканбыз. Анан келерге 2 жума калганда ошол баягы мындай да кыргыз бирибизди тааныйбыз, кичинекей калкпыз. Анан бирибиз болсо бирибиз менен тууганбыз да. Анан ошондой алысыраак туугандарымдын балдары ошо көчөдө 8 бала калыптыр дегенди угуп, анан анын чоо жайын изилдесек, так эле ушундай бир өзүбүздүн эле кыргыз компанияларга алданып калган. Анан бир 3-4 күн өткөндөн кийин эле кадимки эле бала багуучу программаны медициналык окуу жайга даярдай турчу программа кылып, 2200 еврого сатып, аны дагы сатып алып, жөн эле баягы семья таап берип, үй бүлө таап берип, ал кыздарды жок дегенде немис тили үйрөнгөнгө жибербестен 11-класстын окуучуларын
11 класстын окуучулары түз барып Германияга жогорку окуу жайга кете албайт, өтө албайт, ушуну бир эске тутуп койсоңуздар. Анан ошентип ал үй бүлөнү дагы эчтекени таап бербей качып кеткен. Анан эң кызыгы ошол таап беребиз деген ортомчу фирма жөнөкөй эле эмес, ошо көчө төбөсү көккө көрүнгөн кыргыз мырзасы, мен азыр бул жерде эфирде айтпай эле коеюн, мүмкүн өзүн тааныйттыр. Анан баягы көптөн үмүттөндүргөн, керек болсо депутаттыкка ат салышып жүргөн жигиттин ушундай иштерине, мындай кичине да болсо нааразычылык күчөп, чет өлкөлүк башка жарандардан дагы, бул бир эле Германия эмес, Японияныкын окудум бүгүн, Американыкын окудум, Кытайдын ошол жака алып барып алданып калган студенттери же кетип аткан жердештери көп болгон экен. Ошон үчүн ушул жерде көрүп атсаңыздар, Назиранын каналын абдан көп кесиптештери көрөсүздөр, инфлюенсер деп коебуз, блогер деп коебуз. Кимге реклама кылып атканыңызды карап коюңузчу. Өзүңүз барып, ошол жерге чындап иштеп, кыйынчылыгын тартып атасызбы? Кыйынчылыктай жазыңыз. Анан жөн гана баягы мультивиза менен же бир нерсе менен кетип алып, анан баягы мыйзамсыз иштелип атат да. Эгер кармалып калса, биздин кээ бир жаштарыбыз бирөөнүн багы болот, бирөөнүн багы жок болот. Депортация болсо, бул чындап айтканда ал өзү эле киши жалгыз депортация болбойт. Анын артындагы, мисалы, посольствого, элчиликке ар бир документ тапшырып аткан киши билет. Паспортубузду беребиз, баягы туулгандыгы тууралуу күбөлүктү беребиз. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктө ата менен эненин аты жазылып турат. Ошого жараша сиздин туугандарыңыз, бир туугандарыңыз ким экенин билет. Мисалы, Нази, силер депортация болуп кетсеңер, уулуңардын сыртка чыгышы кыйын болуп калат. Анан мындай дүйнөдө деген маалымат базасы бири-бири менен катуу иштейт. Кылмышкерлер чыгып атабы, ким чыгып атабы депчи, мына чек ара маселелери оор болуп атат дагы ошондой. Ар бир өлкө өзүнүн чек арасын ыйык деп эсептейт, сактайт, ага жөн эле кишини киргизе бербейт. Виза барып атканда деле көрсөңүз керек, кандай документ толтурдуңуз, кандай азап менен виза алат. Анан ошол эле учурда виза алып аткандагы сиздин маалыматыңыз сакталып турат дагы, керек болсо өлкөлөр бири-бири менен байланышып, бул качан кирди эле, качан чыкты эле, кандай болуп кирди эле деп ошонун баары тартиби кармалат. Демек, сиз депортация болуу аркылуу жалгыз эле өзүңүз эмес, өзүңүздүн чөйрөңүздү, тууган урууңузду, айрыкча үй бүлөңүздү кайсы бир мындай жакшы мүмкүн программалардан алып каласыз да. Мисалы, балаңыз стипендия утуп алат деп коелу, же бир карындашыңыз дагы бир окууга жолдомо алат. Мунун агасы буга чейин бир же эжеси, бир тууганы законду бузган экен. Буга бергенге, виза бергенди жакшылап карайлы деп өтө тыкыр текшериши мүмкүн. Кедергиси башкаларга тийип калат турбайбы? Эгер өзүмө мейли, мен эмне болмок элем деген күндө деле. Ошон үчүн туугандар уктаңар да. Анан ал жака сөзсүз түрдө баратканда тил билиш керек экен. Анан кандайдыр бир жол жоболору бар экен, ошолорду айтып кетсеңиздер, кандай адамдар бара алат, эмне кылыш керек? Негизи буга чейин мен мындай Германияда жашаган үчүн башыман гана өткөргөн окуяны айтып берген, мындай туура деп ойлойм да. Анткени билбей туруп эле ушул сонун экен деп эле жебеген самсыңды мактай бергендей кеп болбойчу, мындай чындап болгон нерсени. Буга чейин негизи 2000 жыл башы лингвистикалык окуу жайларда окуган, немисче, англис тили тарабында окуган, же болбосо немис тилине кайсы бир байланышы бар болгон студенттер көп кетчү экен. Анан ошого байланыштуу, мисалы, мен деле ошол немис тили, англис тили деген багытында окуп жүргөндө, ошол жакка жол тартканда визаны отказ кылбайт экен деп багы даярдануу жол болгон да. Ооба, башка студенттер деле болгон, анан бирок көпчүлүгү чет тилдер факультетинен болгон. Азыр болсо багы ошол мүмкүнчүлүктөр аябай көп ачылды да. 18ге толгон жаштардан баштап 27ге чейин кеткендерге программа аябай көп да. Эми аябай көп болгондо мүмкүнчүлүктөр баяга караганда көбөйдү. Анан дагы бир жагдай болуп турат. Германияда учурунда 400 000 жумушчу күчү жетишпейт экен. Бул мындайча тоголоктоп айтсак 5,5 миллион. Элестетиңиз, 5,5 миллион киши. Кыргызстанда канча миллион киши барбыз? Аз эле окуп кеткенде. Аз эле, анан ошонун баарын көчүрүп кетсек элестете бериңиз. Ал жөнүндө болбойт бүгүн интервью. Негизи мындай барганда өзүңдүн укугуң менен барып, бул деген Германия деген баары бир деле каалайбызбы, каалабайбызбы, дүйнөдөгү багы чоң өнүккөн өлкөлөргө кирет, бир
топ 10 деп деле коелучу. Анан ошого кичинекей ресурс менен булардын калкасы 83 миллион, булардын 1,5 миллиард катайдай болгон мисалы калкы жок же болбосо аябагандай чоң территориялары жок, мисалы Америка Кошмо Штаттарын айта турган болсокчу. Анан ошого карабастан баары бир деле баягы дүйнөлүк машина рыногуна болобу, индустрия рыногунда болобу же болбосо көчөкү эле ковидте көрүп атабыз, вакцина ошол өлкөдөн баягы чыгып атат да, мындай чогуу иштешилген проекттер менен. Демек бул жерде үйрөнчү, окуучу булардан бир өрнөк алып кетчү нерсе толуп турат да. Мындай кара жумушка барып алып, кара жумушка виза жок да, бир жолу айтайын. Бир ошон үчүн мүмкүнчүлүктөрдү пайдаланыш керек да, ошол багыт ошол болуп атат. Эми кимдер бара алат дедик. 18ден 27 жашка чейинки, буга чейин кыздар көбүрөөк басымдуу бөлүгү кетчи, ОПР деген программа бар болчу. Анан муну ар ким өзүнүн деңгээлинде түшүнүп атат. Негизи бул Германиянын демек жумуш менен камсыздандыруу агентствосу тарабынан эч жактан бери иштеген, бери болгондо менин оюмча бир деги эле бир 50 жылга жакындап калдыгы деп ойлойм. Чоң программа. Анан аны менен жаштар келип Германиянын маданиятын, тилин, салтын, ошо жашоосун үйрөнүп кетүү, кызматташуу максатында биз адамзат бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү, бири-бирибиз менен таанышканды билишибиз деген максатта жасалган программа болуп эсептелген дагы. Анан ошол жака барып, мен мисалы барган үй бүлөмдө улуу кызындай болуп мамиле кылышкан. Анан эки кичинекей баланы мектепке алып барып, садикке алып барып, кайра алып келип, жөнөкөй тамактарды жасап берип, 40 кишиге плов басып эмес. Ошондой жөнөкөй нерселерди карап, күнүнө 5 гана сааттан иштеп, бирок андан сырткары учурда атайлап кетип атканда үй бүлө менен контракт курулат. Анан ошол жердеги кереметтүү Хайдельберг деген шаарга өзүңөр бардыңар. Айтматовдун чыгармасында кездешкен сонун шаар. Ошол жерде университеттин курстарында өзүм суранып, атайлап контрактты түзүп, англис жана немис тилдеринде курстарга барган болчумун. Андан сырткары кичинекей балдар менен тил кошуп үйрөнөт да, кичинекей бала сүйлөсө бал болот, мен сүйлөсөм ката болот. Алар менен ошо бири-бирибиз менен сүйлөшүп отуруп, ошо тилди, немистердин чыныгы маданиятын кандай жашайт экен, эмнени кылат экен, кайсы майрамы бар экен, Кудайга кантип сыйынат экен, кайсы окуудан окуйт экен, эмне деген приоритеттери бар экен, кантип жашайт, кантип эс алат экен, ошонун баарын үйрөнгүдөй, жок дегенде эле көчөсүн билип, маршруткасын билип, трамвайларын билгидей ушунчалык уникалдуу программа катары эсептейм да. Анан ал контракттарды болсо кадимкидей жанагы агентура кадимкидей карап, текшерүү болгондо гана өтөт. Ошон үчүн кетип аткан жаштарга айтам, эгер ушу программа менен, кайсы программа менен кетпейбиз, Arbeitsagentur деп коет, ошол жерден контракттын колуп келип, ошол жерден текшерүүдөн өтмөйүнчө кетпейбиз. Ортомчулары жок деле түз эле кетсе болот. Анан мен бизнес жасап аткандарга ушул жерден айтып коеюн, экранда көрүп атсаңыздар, сиздерге каршы эмесмин. Биздин кыргыз жаштарын кыйнабай, кууратпай, жакшы мындай чындыкты айтып, чындык менен алып кетсеңиз деле ал жерде кетчү мүмкүнчүлүктөр көп. Экинчи да бир азыр андан кийинки чоңураак программа бул волонтерлордун программасы. Бул немисче айтканда Freiwilliges soziales Jahr деп коет. Эми волонтер болуп иштөө, социалдык мекемелерде же болбосо экологиялык тармактарда, дыйкан чарбаларда, мал чарбаларында иштешүү. Андан сырткары баягы медициналык тармакта аябай көп болуп атат. Социалдык дегенде деле аны кошуп кетсек, бала бакчалардан тартып медициналык мекемелерде, кара-картаңдардын үйүндө ошо 6 айдан 1 жылга чейин жардам бергенге мүмкүнчүлүк болот. Анын деле ошо жаштын чеги 18ден 27ге чейин болуп атат. Бул жерге баягы үйдө негизи өзүңүздүн кичинекей балаңыз болсо, эмнегедир биз кыз кишиге көбүрөөк ишенебиз да. Ошон үчүн кетип аткан ОПР менен кетип аткан кыздардын саны көп болсо, ОПР деген мындайча айтканда бала багуучу деп айтсак болот. Волонтерлордо баягы кыз, уул дебей мындай кеткендер көп. Уул балдар деле кеткендер көп, ОПР болуп, бала багуучу болуп. Бирок баягы биздеги баягы түшүнүктөр бар да, анан биздин балдар барганда чындап айтканда моралдык жактан кыйналып калып атышат да. Мен кантип кичинекей баланы багат элем, мен эмнеге анын памперсин алмаштырышым керек, мен эмне үчүн туруп алып тамак жасашым керек, мен жумуртка кургандан башканы билбейм, холодильникти эмне үчүн мен ачып жаап коюшум керек, мындай сүрүп коюшум керек деген сыяктуучу элементарды. Эми ал жерде андай деле жетип турган кара жумуш жок да, идишти деле машина жуйт, кирди деле машина жуйт. Анан ошол деле баягы басым, баягы мен бул коомдон үйрөнгөм да, ошол баягы кичине мындай эркек балдарда ошол баягы
кыйналган учурлары болуп калат экен. Бирок аны да чечсе болот. Анткени ошол жерге бара жаткан жаштар, айрыкча жаштар кетип атпайбы, ошолорго айтат элем. Мен көп учурда сүйлөшүүлөр болот, көп учурда баягы көптөн бери жашап жүргөн үчүн ушу жан дүйнөсү могу жерине толуп, ата энесине айта албайт, ата энеси чалса айтат да акча таап кел дегеним беле, эмнеге бардым деп. Ошо 260 эле евролукту алышат, мисалы бул чөнтөк акча да. Ал чөнтөк акча негизи мындай ошол жерде маданиятты тааныганга эле жардам берет, бирок негизи ал жерде барган өзүнүн жашаган комнатасы, транспортту, медициналык страховкасын, кээ бир курстардын баарын ошо семья алат. Бул баягы улуу баласындай эле чөнтөк акча алып атат да. Анан ошол акчасын дагы санап, үй бүлөсүнө салып, биздин кыргыздар аябай тууганчыл болот. Апам калып калды, атам калып калды, бербесем болбойт. Быйыл там салышыбыз керек болчу. Наркы эжем күйөөгө кетет, мунун себебин даярдашым керек деп, ошо кичинекей балдарыңыздар кыйналып калып атат. Негизи 18-27 жашка барган кыздар, балдар күлгүн курагы. Биз 20-га чыксак эле карый беребиз. Карабаш керек. Чет өлкөгө чыгып аткан ар бир жашты келгенде түз эле сурайм. Максатың эмне? Кандай максатта келип атасың депчи. Ооба билем, баарыбыз жакшы жашоого умтулабыз. Баарыбыз бир акча тапкыбыз келет. Ооба, түшүнүп атабыз. Бирок ошону кандай кыйынчылык менен таап атат. Андан дагы мындай өзүң каалаган, көкүрөк каалаган кесипти ээси болуп, ошол жердеги дүйнөлүк деңгээлде билимди алып, дипломду алып, дүйнөнүн эшигин кычырата тээп акча тапканга эмнеге болбосун. Баягы кичинекей майда жумуш менен анан ушундай кичинекей эле бир программаларды ала берейинчи дебестен Германия берекелүү жер. Анткени бардыгында мындай бир калыстыгы бар да, мага ошонусу мындай көбүрөөк сезилет. Анан иштегенди иштейт. Анан окуп атканда ошол баягы жогорку билим бекер. Жогорку билим бекер. Ооба, символикалык кээ бир баягы федерациялар бар, 16 федерация бар. Кээ бир жеринде өздөрүнүн балдарынын жумушка кирүүсүнө кыйналбасын деп, өзүнүн университеттерине балдарына, немистин балдарына орунга алсын деп, баягы сырттан келген, бизде Кыргызстандан башка да чет өлкө бар да. Кытай бар, Индия бар, Түндүк Америкасы бар, Түштүк Америкасы бар, окуу кымбат жерлери бар, орусча сүйлөгөнүн эсеңде турат. Анан ошолордун баарынан карап туруп, баары дүйнөнүн өнүккөн өлкөсүнө эл ага берет окшойт. Ошо немис тилинин кыйындыгына карабай элечи. Ошо англис тилинде деле окуу жайлар бар. Анан ошондуктан баягы 1-2 гана ошо федерацияда контракт киргизип койгону болбосо 1500 евродон, калган жерлери символикалык 100дөн 500гө чейин гана төлөйт. Кээ бир шаарларда, кээ бир баягы аймактарда ошол баягы төлөнгөн контрактта проездной билеттен бери бар да. Ошондой мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ошон үчүн эгер барсаңыздар, эгер ушундай баламды бир жакшы дүйнөлүк деңгээлдеги бекер билим алып алсын дегизсеңиздер, ошондой бир мүмкүнчүлүгү бар өлкө бар да. Дагы бир кетип аткан акыркы 2 жылда, 3 жылда деп коеюнчу, чоңойгон бир группа бул Ausbildung деп атат. Ausbildungдун 2 түрү бар. Бирөөсү duales studium деген бар. Экинчиси болсо орто кесиптик duale Ausbildung деп коебуз. Duale Ausbildung менен duale studiumду алмаштырбайбыз. Ошол көрсө кесиптик, техникалык, профессионалдык окуу жайларды жогорку билим деп саткан фирмалар бар. Анан 11 класстан кийин мына мен өзүмдүн бир жакын тааныш жеңем чалып айтып атат. Биздин ОРТ жаман экен. Менин балам ОРТдан өтпөй калды. Анан балам врач болмок болчу, аябай мыкты хирург болмок. Анан эмнегедир эле ОРТдан артка тартып коюшту баламды. Анан балам ОРТдан балы жөнөкөйгө жетмек турсун. Баягы медициналык академиясына дагы башка медициналык окуу жайларга өтпөй калды. Кыргыз тарапка мен таарындым дейт. Анан мен выход таптым, мен мүмкүнчүлүк таптым. Ошо немистер менин баламдын чекесинен сылап туруп, жогорку окуу жайында, медициналык жогорку окуу жайында менин балама хирург кылат экен. Мен айттым да, мына азыр министр Бешеналиевден жакында эле интервью болбоду 12 жылдык билим боюнча. Туугандар, Германияда 11 жылдык кыргыз окуусу менен окуя албай эле. 12 жылдык керек, алардын өздөрүнүн балдары 12 керек болсо 13 жыл окутчу. Аны да кыскартышты, кыскарткан федерациялар кыскартпаганы жок. Анан чет элдиктерге жок дегендеги эле талап, мисалы Кыргыз тарапка 11 класс,
Анан 1 жылдык академиялык окуу. Академиялык деген жогорку билим. Бизде бир ушундай системалар бар го. Эмнегедир биз балдарыбызды өтө шаштырабыз да. Мен түшүнөм. Өмүр кыска, чуркашыбыз керек, үлгүрүшүбүз керек. Анан 9 класстан кийин алып барып бир колледжге алып барабыз. Батыраак бүтсүн дейбиз. Колледждин 3 курсунан алып барып эле эмнегедир эле университеттин 3 курсуна отуруп калышат да. Немистер таң кала беришет. Силер жогорку билимдеги берип аткан деңгээлди кантип эле университетке бириктирип коюп атасыңар депчи. Мен бул системаны мындай кечирип коюңуздар, алдамчы система дейт элем. Анткени баары бир деле баягы программалардын айырмасы бар да. Макул. Ошондой болуп келгенде деле ошентип баягы таанышымдын сөзүнө кайтайын. Анан айттым, балаңдын аттестаттагы баалары кандай депчи. Мисалы, мен бүгүн бир мисал айтайын. Бакыт деген бала бар деп коелу. Анын атасы Эшмат. Эшмат агайыбыз хирургияда корифей. Ушунчалык этегине намаз окуйбуз, элдин баары барып ал кишиден операция алат. Анын уулу Бакыт. Ошо кичинекей кезинен атасынын аспаптары менен ушинтип багы больница жыттанып, ушинтип чоңойгон. Сонун. Бакыт дагы чындап эле мектепте жакшы окуурун жок дегенде жакшы хирург болорун билебиз. Бирок аттестаттагы баалары ар кандай. Жалаң 5 болбошу мүмкүн. Эми кандай болуп атат? Баягы Германиядагы Макс Мюллер деген киши билбейт да Бакытты ким экенин. Атасы Эшмат экенин эки эсе билбейт. Анан ага барып жаратчу документи бул баягы эле аттестат, жалгыз индикатор ошол. Алар айтышат, 11 жылдан бери ушул бала эмгек кылып, окуса, ушу баалары жакшы болсо, демек биз кымбат өзүбүздүн салык төлөөчүлөрүбүздүн чөнтөгүнөн чыккан окуу жайга бир орун 50 миңден мисалы 200 миң долларга чейин болушу мүмкүн, еврого чейин баягы салык салуучу баланы бекер окутуп атат да. Жөн эле жерден түшкөн жак, ал акча салык салуучулардан түшүп атат. Ошол мына Бакытка берели, башка Лиге берген жокпуз, башка Эленага берген жокпуз, мына ушу Бакытка берет. Ошо Бакыт окууну бүтөбү деп баягы эсеби бар да. Бакыт окууну бүтүш үчүн кайсы баягы негиздердин талабында мен муну окууга алдым. Анан жок дегенде айтып атат, жок дегенде аттестаты беришкен. Бул бала жок дегенде КГМнын, демек биздеги медициналык окуу жайдын, жогорку окуу жайдын 2 семестрин 1 жылдык окуусун жакшы баалар менен окуптур. Буга ишенимим чоң, бул эртең күнү окуп кетет. Мен бул балага университеттин атынан чакыруу жиберейин деп айтат да. Ошон үчүн баягы бизде баазы түшүнүктөр бар го, баягы троечниктер деле бактылуу болот атат. Сөз жок, бактылуу боло алат. Бирок кээ бир баягы индикаторлор бар өзүнүн нерселерин көрсөтүп коет экен да. Ошондуктан жанагы аттестаттагы баага байланып калган нерсе ошондон да. ОРТны азырынча текшербейли. Ошол эгер келем деген бала жогорку билим алам десе, максатты туура коюш керек да. Германиядан кайсы тармакта билим алам? Эгер IT-ни окугусу келсе, 11 класс, анан 2 семестр биякта IT боюнча окууну башташ керек да, IT-ге түз сулап кете алат. Эгер мисалы немис тили лингвистикасын окуп алган бала 2 семестрден кийин, демек 1 жылдан кийин, мисалы БГУну бүттү деп коелу. Барып IT-ге тапшыра албайт. Ал биякта эмнени баштаса, ошону бүтөт. Жакшы жаңылык, эгер бияктан мисалы бир ошол эле Бакыт деп коелу, макул мен башка эле окуйм деп чечти. Ал барып немис лингвистикасын окуду деп коелу. Бакалаврды алгандан кийин баардык тармактарга кайра окууга тапшырылат. Баардык тармактарга. Анткени баягы 11 класс, анан уже жогорку бүтүлгөн билим турат, ошондон кийин тапшырылат. Анан кесиптик Аусбилдингге келсек болсо, ал болсо баягы бизче айтканда жогорку эмес, орто профессионалдык кесип болуп калып атат. Аны алып атышат. Аусбилдинг дегенде баягы азыр көбүнчөсү туризмге кетип атышат, гастрономияга кетип атышат. Анткени немистердин өзүндө ошол тармакка кызыккандар аз. Иштегендер аз, азыраак төлөнүп калышы мүмкүн. Анан ошон үчүн биздин жаштарды алып кетип атышат. Ал эми ар кимдин өзүнүн тандоосу. Бирок бир ушундай окуя болду, мен ошону аябай айткым келет. Бир күнү ушу бир кыргыз жаштар менен чогулуп отурганбыз, маңдайында кепка кийип бир бала отурду, ушундай үстүнө курткасын да чечпей, ушундай бир жашоосуна нааразы экени көрүнүп турат да. Анан эми баягы кичинекей балдарды баягы сурайбыз да, каяктан келдиң, ата энең алыста, кандай окууда окуп атасың деп. Анан ошондой суроо салдым. Бир 10 киши отурганбыз, анан кандайсың, жакшысыңбы, кайсы тараптан келдиң десе, ой эже мен Аусбилдинг кылам деди. Анан кайсы тарапта Аусбилдинг кылып атасың десем,
Макдональдс, Бургер Кинг сыяктуу нерседе Аус Билдинг кылып аткан экен. Анан кандай болуп атат, жагып атабы десем, ой ата, немистердин окуусу андай деле кыйын эмес экен. Мен бияктын образованиясын кыйындап алып келгем. Анан андай деле кыйын болгон жок. Анан ошон үчүн мен батыраак азыр иш кылып башка өлкөгө кетсемби деп атам депчи. Анан мен айттым, айланайын, сен немистин двоечный менен троечный менен окуп атсаң, элитасын көргөн жоксуң да. Чыныгы элита менен окуган жоксуңар да. Бөлүнөт турбайбы алар? Сөзсүз түрдө азыр ошолордун баарын эми мындай да. Багы аябай жогорку академиялык окууну тандап барган балдардын баасы менен дүйнөдөн да башка да студенттер келип атат да. Анан жөнөкөй багы профессионалдык орто деген ал дагы андан түрү болот. Мисалы медициналык профессионалдык окуу жайлар абдан эле оор болот. Окуганы да окуп бүтүшүш керек. Анын да өзүнүн аябагандай чоң талаптары бар. Бул жана медсестра, медбрат деп атпайбызбы? Ошол багы медициналык тармакта ассистент болуп иштеп аткан булардын окуулары абдан эле оор. А бирок мындай жөнөкөй, мындай эртеден кечке бир мөшөк картошка туураган жердин окуусу оңой эле. Мындай да, сиздер бегеметте иштегендей кеп да 3 жыл бою. Анан ошол көзүңдү жылтыратып 20 бала турат, анан мындай баланы деле келгенде карайсың да, мындай аябай сөзү ордунда, ою ордунда, мындай тарбия көргөн татынакай балдар, алла каякта жүрөсүңүз эле чөмүш көтөрүп жүрүшөт да. Ичим күйүп кетет ошондочу. Кыргыздын элитасы макул, башка выход жок, мен түшүнөм. Мен бул ошол Аус Билдинг эмес, багы мындай жөнөкөй кесип эмес да, Аус Билдингдин түрү болот. Аус Билдинг деген профессионалдык окуу жайды. Ошонун бир кичине мындай көбүрөөк келечекке бир жол ачканда окуп алгылачы деп мен мындай жыргаган деле жокмун. Аябай көп киши нааразы болуп жазды да. Эже сиз бизге уялып атасызбы? Бургер Кингде окуп атсак уялып атасызбы? Мен силерге уялган жокмун. Жаштыгыңарды өткөрбөй, мүмкүнчүлүгүңөр болсо, Германияда аябагандай көп шанстар бар. Мүмкүн мо жүрөктөгү нерсеничи. Эгер ошол бала жанагы биз Москвадан жакшынакай кыз утпадыбы, торттун кандай шедеврин жасап, ошондой болуп өзүнүн кесибин сүйсө, же болсо бир атайын жана француз ресторандарында канчадаган жылдыздарда өзүнүн сүйгөн нерсеси болсо, кылыңыздар. А бирок момунтип отуруп алыпчы. Аята, ушу кетип аткан ар бир күн үчүн, ар бир тагдыр үчүн, ар бир ушул мындай бир ошо 3 жыл бою эмне кылып жүрөм, убактымды жөн эле коротуп жүрөмбү дегендерди көргөндө чын эле мындай жардам бергим келип кетет да, бир багыт көрсөткүм келет, мүмкүнчүлүктөр бар депчи. Ошон үчүн келе жатканда дагы Аус Билдингду тандап жүрөгүңө жаккан нерсе экен көрүп келиш керек да. Анткени биздики мындай атат да, немец барып алып 30 жашында окуй берет. Жаш деген түшүнүк жок да. Бизде кыргыз бала же кыз 25ке чыккандан жогорку билим алайын деп чуркагандар аз болот. Алар багы мындай кээде Инстаграмдан түз эфирлерди өткөрүп калам да, ошондой болуп сүйлөшкөндө башында мынтип башталат да, эже мен мата анализди бере албай атам депчи. Анан эмнеге бере албай атасың, кайсы китептерди окуп атасың, кайсы сабактарды алып атасың, кандай профессор экен карап көрдүңбү деп майда чүйдө суроолорду сүйлөшөбүз да. Анан барып акыркы негизги эле бар сөзү, негизи окуйн эле дегем, аны кайталаш керек болуп атат, бирок апам күйөөгө чык деп атат. Атам көбүрөөк акча сал деп атат. Сен эзилип эле окуп жүрө бересиңби деп атат. Ай койчу, сенин айтыңды кайчу, сенин кечке чилистен болмок белең деп атат депчи. Бизде аябай ата энелерчи балдарын ушунчалык колу бууп коюп атат да. Мына артка тартып, мына көчө күнү мурда күнү Ошко барып жолуктум, номер 5-гимназияларда болдум, бүгүн политехте болдум, андан сырткары Ак Кемеде IT хаб залдарында ушундай жөн эле өзүм мындай бекер инициатива көтөрүп келгилечи, жаштарымда түз жолун көрсөтүп берейинчи деп жолугушууларды уюштурдум. Алда 250, арты бир 150гө чейин киши келди. Ушул жерден баштап да бир рахмат айтып бере алам. Ош облустук администрациясы чынлап мындай өздөрүнүн залын бошотуп берди да. 300 киши бата турган зал экен. Ушул жерге жаштар келди. Анан барып Германиядан кантип окуйм деген менен болгон жок. Эже ата энебизди кантип көндүрсөк болот, кантип окусак болот дейт. Ата энелер уруксат бербей жатпы? Жок, ата энелерчи, бизде коом дегенчи мындай жаштарды ооба бала бакыт сонун ошол акыркы учурда деле байкап жүрөм, багы мындай ата энелер менен жаштардын ортосуна түшүнөлчү, эмнеге мындай кылып атасыңар деген посттор көп чыгып атат го. Ошон үчүн багы же ошо жүрөгүм жылып мындай аябай ачылып берип атат окшойм да. Ушу айта турган шансым ушул деп ушунун баарын бир айтып салгым келип атат да. Биз балдарыбыздычы
ай болбойсуңбу, ай карып кеттиң деп. Ооба түшүнүп атам, ооба түшүнүп атам. Үй бүлө куруш керек, балалуу болуш керек, түшүнүп атам. Бирок ошо кичинекей кезинен эле кичине бир балабызга бир түшүнүп, балам окуганга, билим алганга мүмкүнчүлүгүң бар, мен сага убакыт берейин деп багытты туура тандашканга, балаңызды түшүнгөнгө жардам берип коюңузчу. Баарбир ошо ар бир алган балаңыз, мына мени апалар көзүмдү көрүп атасыздар, аталар көзүңүздү. Ушу көзү Кыргызстанда учуп атат. Ушу кантип жардам берсем, атамдын дарысын кантип алып берсем, апамдын дарысын кантип алып берсем, менин апам бир эле общагада жашайт эле, ошого кантип үй алып берсем, кантип бир тууган иниме рюкзак алып берсем, эртеден кечке ойлогону ошол. Негизи туура тарбия көргөн жакшынакай жаштардын ою ошол эле болуп атат. Ооба бир-эки сүрөтүн чыгарып, байкуш чөнтөгүнөн 10 еврону алып чыгып алып бир мындай арзан автобустарга салып бир баягы Париждин алдына мынтип койгон сүрөттөрүн көрсөңүздөр керек. Эми ал сүрөт эле. А негизи артында иштеп үй бүлөсүнө жардам берейинчи деген кыргыздар аябай көп, жаштар аябай көп. Кыргыздар бири-бирине тууганчыл, бир тууганым окуп калсын, ушу мен көргөндү көрүп калсын, мен окуганды көрүп калсын деп аябай аракет кылышат. Анан ошон үчүн бир жолу бир жеңем чалды. Анан ал айтып атат, мен баламды окууга жиберейин деп атам деп. Жана жеңеңизби? Жок, алда башка да жеңелер көп да. Жок, жеңелериң, жеңеңиздин соңу эмне болуп бүттү, анан балаңыздын эмнеге ушинттиңиз? Ооба, ошону айтып өтөйүн. Кандайсыздар, биз мененсиздерби? Аягында ошону айтып атпадым беле. Медициналык окуу жайга 11-класстан кийин сенин балаңды айтып албайт деп айттым да. Ал үчүн биринчи лицензиясы жараган, жалаң эле пакистандыктарды окута бербеген, эптеп септеген эмес, буга чейин медиктер чыккан окуу жайынан лицензиясы бар, билим берүү министрлигинен уруксаты бар. Университеттен 2 семестрди уулуң бүтүшү керек, баары бир ойртуну өтүшү керек дедим. А эгер жанагы уулуң түп-түз эле жанагындай ортомчулар менен келсе, медбрат болуп бүтөт, 11ден базасын биз немистердин начар мектептерине теңеп коюп атышат. Гимназия эмес, начар мектептерине теңеп коюп атышат. Реаль школе деп коет, мындай гимназиядан кийинки ылдыйкы да, гимназия жалаң университетке даярдайт. Анан ошого ичим күйүп кетип атат да, биздин балдарыбыз акылдуу да. Анан ошол реаль школенинки менен баягы ченеп коюп атат дагы, ошо атайын мектептин түрү. Анан кийин баягы медбрат, медсестра болуп бүтүп атат. Ооба, бирок сиз 3 жылдык медициналык орто кесипти алгандан кийин жогорку окуу жайга сразу баары бир тапшыра албайсыз. Кайрадан медициналык академиянын 2 семестри керек. Кайра эле барып баягы баштапкыга салып коет. Ооба. Андан башка жогорку билимдерди алса болот, анестезиологко чейин жетсе болот деп уктум. Бирок азырынча ошол мед орто билим менен ошол жогорку билим алып, ушундай бийиктикке жеттим деген кыргыз көрө элекмин. Эгер көрсөм, Инстаграмга интервьюга сөзсүз чакырам. Медициналык тармакта баягы окуулардын түрү бар да, мисалы, медициналык мекемелерде менеджмент кылуу же да бир ушундай тапшырмалар бар. Бирок ал жанагы түпкү максаты хирург болуу. Максатына жетпейт. Бир жагында эле калып калат. Анан мындай, бунун түбү эмне үчүн келип калган? Мен ушуну Австрияга окууга өткөндө өзүмдүн көзүм менен көрүп калдым. Университетке приглашение алдым, Вена университетине, Австрияга. Анан ошол жака баратсам эле ушундай медициналык факультеттин алдында жанагы бизде чет өлкөлүктөр кирип палатка тигишет го. Ошондо бир палаткадан 50дөй палатка турат да, жайнап. Кыштын күнү болуп, кыш эмес, эми бир апрель болчу, апрель муздак эле болуп. Анан ушундай болуп жатат. Бул эмне деген туристтер келип калган деп аябай таң калдым да. Анан ошентсем эле көрсө, анан эртеси күнү гезиттер чыкты. Ал күнү барып мен университетке жазылып келдим. Ал кезде ошондой офлайн болчу жазылуу. Анан көрсө ошого жазылабыз деп, бул эми 2008 жылы, 2007 жылкы болгон окуялар. Анан көрсө медициналык окуу жайга, жогорку окуу жайга Германиядан өтпөй калгандын баары баягынтип боз үйүн тигип алып Вена университетинин баарын алдында жатышат. Бүгүн кааласаңыздар Google'дан издеп карап көрсөңүздөр болот. Ошол чыныгы окуя, чыныгы нерселер бар. Жылыга семестр башталганда баягы немистер бизди каптап кетти деп австриялык менен швейцариялыктар ыйлайт. Эмне үчүн? Анткени Германияда баанын бизде 1-5 эле, 4 эле, 3 эле, 2, 1 деп бөлүп коюп атпайбызбы? Эми 1 албай эле коелу, 2 деле албай эле коелу. Анан 5тин
биз 5 эле деп бөлүп коебуз. Анан баягы мугалимдерибиз баягы тамашалаганда сага бүгүн чоңураак 5 койдум, сага бир кибиреген 5 койдум деп күлүп калчу эле го. Германияда ошол нерсени кичине тактап коюшкан да. Абсолюттук 5 бул 1,0. Андан кийинки начарыраак 5, андан кичине эле начар 5, 1,1. 1,2, 1,3 ушул. Андан кийин 4 болуп кетебиз. 2 болуп кетет да. Баба сандар бирке тескерисинен да 1,0 деген бул 5 деген сөз. Медициналык факультетке жогорку окуу жайга өтүш үчүн деле аябагында престиждүү болгон үчүн Германияга немис абитуриенти 12 жылдан кийин 1,0 менен 1,1 ортосундагы бааны көрсөтүш керек. Конкуренцияны элестетип кое бериңиз. Анан бирок биздин жакшы нерсебиз, биздин аттестаттагы 5 дегенибиз Кудай жалгап 1,0 деп которулат. Ошон үчүн аттестаттагы 5тери барлардын шанстары чындап жогору. Ошол жакшы жагы бар да. Анан немистер өздөрүнүн балдарын жанагынтип катаал тандап алып аткандан кийин анан жанагынтип келип алып менин 3 менен өтпөй атам деп тарынбай деле койсок болот. Анан жанагынтип 1,1ден баа жетпей калды да балдары. Анан ошонун баары тил бирдей болгон үчүн Австрия менен Швейцарияга агылганы ошондон. Анткени ал жерде окуу салыштырмалуу бекер да. Башка өлкөлөргөчү. Мисалы медициналык окуу жайга өтөм десеңиздер, англис тилдүү мамлекеттерде контракттарын карап көрсөңүздөр асманды чапчайт. Ошон үчүн жанагы Германиядагы медиктерге коркпой барганым да ошол да. Ошондо кыргызстандыктар кайсы тарапка багытын билбей адашып баткан бул чоң көйгөй экен. Бул алгачкы көйгөй. Биринчи көйгөй, экинчи көйгөй бул деген ата энелери кечке эле саануйдай сай берип, кечке эле минтип жулкулдатып балдарына эркиндик бербегени, мындай кенен кесир окуп, кенен кесир мындай өзүн өстүргөнгө уруксат бербей бутун байлап атканы экинчи көйгөй экен, Анан дагы үчүнчү көйгөй биздин өзүбүздүн жаштарыбыз кээде баягы азыр баягы сонун нерселер ачылганда интернет менен жакшы нерсени кылсак да, жаман нерсени да кылсак болот. Ошон үчүн өз алдынча деле баары бир өзүн өзү өнүктүрүү үчүн адам өзүн дисциплинага салыш керек да. Андай кыйын жаштарыбыз да көп. Макул чөйрө ошондой болсун, макул коом ошондой болсун. А бирок мен өнүккүм келип атат да. Мына бүгүн мобилдик телефондорду канча жаштан пайдаланып баштайбыз? Эрте эле пайдаланып баштайбыз. Анан ошондон баштап ата энелер мисалы мүмкүнчүлүктөрү болсо, баланы жакшы информация бергенге негизи баягы айтып жүрбөйсүзбү мына баламдын досу болгум келип атат, эмнени каалап атам депчи. Ооба биздин ата эне айтышы мүмкүн эми качан дос болуп үлгүрөйм, мен нан табамбы же баламдын досу боломбу депчи. Билбейм, эки жакты алып кетиш керекпи? Айтор мындай баланы дагы айтканын угуп, жок дегенде эффективдүү, баягы 20 мүнөттөн 1 саатка чейин убакыт бөлүп, анан деги эле баягы баланы байкалып атпайбы, кайсы тарапка эмне шыгы бар, болбосо жок дегенде көптөгөн курстарга берип көрүп, анан бала жаңылса дагы баягы унушуп калбай, сага ушунча акча кетирсем сен комузчу болбой койдуң дедирбейчи. Мүмкүн чын эле комузга шыгы бар, бирок анын дагы каалаганы башкадыр. Айтор ошондой кылып бир багыт бергенди бир салтка айландырсак аябай жакшы болот эле да. Же билбейм кандай кылат, билбейм. Германияда мисалы азыр эми Германия эле дей бересиң деп урушат болуш керек, комментарийларды күтөм. Мындай да баягы баланы 6-8 класстарынан баштап эле баягы ар кайсы мекемелерге бирден бир күн, жарым күн, 2 саат алып барып көрүп, же болбосо айрыкча чоңураак класстарда мисалы 1 күндүк практикалар болот, ошол мисалы больницанын ичи кандай болот экен, ошол жагат бекен. Мисалы сүрөтчүлөр болсо сүрөтчүлөрдүн үйүнө алып барып көрүп, алар кандай болот экен, кистисин кармап көрүп, ошол жагат бекен, жакпайт бекен деп өзүнүн ошол мүмкүн маданият тарапка, өзүнүн бир искусствого бир өзүнүн бир шыгы бардыр деп театралдык нерселерди каратып айтор баягы мындай кесипке бир багыттарды берген учурлар болот, практикалар болот. Ошону бир мектеп жашынан киргизиш керекпи, көбүрөөк киргизиш керекпи билбейм. Алдыңкы мектептер кылып эле атат болуш керек, бирок ошону мына бир массалык түрдө бир кылгыдай болупчу. Мисалы азыр IT деп айтам, мен өзүм IT тармагынан болгондуктан баягы бирөөлөр ойлошот, бул хайп деп ойлошот, экинчилер ойлошот баягы
Эми бул майда жумуш экен деп кошунамдын көчөгүнө айтып отурат. Менин балам айтишник болом деп медициналык академияда окуп таштап салды дагы азыр дарбаза сырдаганга убактысы жок депчи. Мен айтып атам да, сиз уулуңузду күнүнө канча жолу жумшап атасыз десем, уулум деген мен университеттен келгенден болду да мен үй окутка жардам беришим керек дейт. Айтини эгер үйрөнөм деген адам күн түн бою алдымда отурат. Компьютерге байланып коюлуп отурган майда жумуш. Мен айттым, ушу уулуңузга чыдап коюңузчу 2 жыл. Дарбазанын 5 кишини 5 күндө 5 жолудан сырдап бергиле болгон акча табат. Кызыктай экен Мындай ошого таарынып алабыз дейм, ал дарбазан. Мен мисалы менин оюмча дарбазам сырда албаса койсун да. Балам окусун да. Балам окусун да. Анан жок эми анын да түрү анан айтат да, мүмкүн окубай эле ойноп отургандыр. Мен айттым, сиз кичине кызыгып көрүңүзчү. Мындай кирип түшүнүп атам, түшүнбөй атасыз, бирок балам ошондо мен аябай кызыгып атам. Эмнени жазып каягынан кирип атасың? Эмне болуп атасың депчи. Азыр айтидеги ушунчалык өзгөрүүлөр кирген, бул эми мындайча айтканда жомок дүйнөгө баратабыз да бизчи, мындайча айтканда мындай адамзаттын жашоосун жеңилдеткен жашоого баратабыз. Айти ошого жардам берип атат. Мен мурун мисалы таксини тосуш үчүн таксиге барып, ага сүйлөшүп, анан жакпай калса урушуп, анан адрести ал билбей, азыр мына приложение менен мынтип чакырып эле татынакай болуп эле, мына Uber'дегидей болуп эле келип атат. Ызычубуз жок, 163 сомду, 163 сом, кааласам чайбой берем, кааласам бербейм деген сыяктуу да мындай бүт баары багытталган, каякта келатат, кайсы көчөдө келатат, ошонун баары дайын. Бул жеңилдик да. Мен көчөгө туруп алып турат элем, качан келет такси, качан кетпейт эле деген сыяктуучу. Бул эми эң жөнөкөй эле багы айтын жетишкендиктер, башка нерселерчи. Ошол сыяктуу мындай келечекте аябагандай адамзаттын жашоосун жеңилдеткен ушунчалык көп багы жаңылыктарга баратабыз. Биз жөн эле санариптештирүү деген хайпка кирген жокпуз. Биз чоң доорго баратабыз. Илгери машина чыкканда багы айдаган машина чыкса, анан ат арабачылар көчөгө чыккан да. Аттарды кайка алып барабыз. Арабаны ким айдайт? Мен буга дөңгөлөгүн чыгарып жүрбөчү элем. Жумушчу орундарым өлдү. Ким водитель, теги менин кучерим ким болот? Золушкадагыдай бар го, теги сонун арабалар. Ал арабаны ким жасайт депчи. Эми өзүңүз элестетип көрсөңүз, бүгүн машинасы жок элестете аласызбы? Жок. Так ошол сыяктуу ал машинанын канча түрү пайда болду. Анан багылар айтып атпайбы, азыр деген айти келсе эле жумушубуздан кур калабыз. Ой, миллиарддаган жумуш пайда болот туугандар. Азыр машинанын эмне деген гана тетиктерин, эмне деген гана жумуштары бар. Күскүсүн коюп койгону, маңдайкы светин коюп койгону, ичин айтпай эле коеюн, сиденьяларын айтпай, ага ою тиккен эжелерди айтпай эле коеюн. Килейген индустрия келатат, килейген тармак келатат, аябагандайчы. Ушунчалык кенен өнүгүү келатат. Жанагы санариптештирүү боюнча багы сандарды карадым да, Кыргызстанда абал кандай болуп атат депчи. Мына элди саноо болду, 22-жылы мына мартта аяктады деп атышат. Анан мен январдагы сандарды карадым, Кыргызстаттан таптым, статистикаданчы карасам 7 миллион киши бар экен. Кудайдын кулабы сүйүнсүн, жакшы, бул 7 миллионго чогуу. Ошонун 2,5 миллиону гана шаардык деп атабыз, калгандары айылдыктар. Демек биз эгер санариптештирүүнү мода кылабыз десек, жок дегенде кыргыз тилине мотивация бериш керек экен. Орус тилиндеги бала көрүп атат, орусча маалымат көп. Могул элет жериндеги дарбаза сырдап уй сагандан бошобой калган кыздар үчүн кайсы бир маалымат беришибиз керек да. Мүмкүн ошол жерде биздин генийлер тургандыр. Биздин балдардын баарына акылы жетет, биздин балдар зирек, биздин балдар аябагандай намыскөй, биздин балдар дымактуу. Баягы Шайлообек Дүйшөбеков агайыбыз айткандай, Кудай дымактан айырбасын. Бирок ошонучу жаштыктын өткөрүп ийбей, убактысын өткөрүп ийбей бир багыт берсек, айланайын ата-энелер бир нерсе кылалычы. Анан эми кызыктуу сан. 1 жаштан 7 жашка чейинки, эми жаңы төрөлгөндөн 7 жашка чейинки балдардын саны 1 миллиондон ашат экен. Бизде. Анан биз мектеп жаштагыларын кошсок 2 миллион деп коелу, Жаңы төрөлгөндөн баштап 16га чыкканга чейинки балдардын саны. 2 миллион адам, биз жаш өлкөбүз. Аябай сонун биздин калкыбыз жаш. Келечек бар. Ошол келечекке даярдабайлыбы?
санариптештирүүгө даярдабайлыбы? Дарбаза сырдатпай. Анан баягы мындай болуп атат да. Бардык эле адам айтишник кылып бүтөсүңбү, сен айти боюнча даават айтып кеттиң, сектаң бар деп аябай урушат да меничи. Анан бир чети сыймыктанам, анан бир чети ошондой кептерди угам. Анан бул жагы мындай болуп атат. Бүгүн мына мени көрүп турган мугалим эжекелер, же болбосо бизнесте иштегендер, мына сиз деле, мына бул жерде тартып отурган оператор балдар деле. Ушул барып алып, маалыматтардын түрлөрү бар. Бул аудио, видео, сүрөт деп коелуп, бери болгондо эле. Ушулардын баарын алып барып алып, сиздер баягы эле компьютер менен отурасыздар. Баягы эле санариптештирүүнүн баягы сервистерин же продуктларын пайдаланып атасыздар да, сиздер жок дегенде пайдалануучу катары аны менен иштешип атасыздар. Анан бир программага жакшы эле көнгөнсүз, кесип койгондо үйрөнүп аласыз, эртеси күнү жаңы программа чыкты. Анан ага үлгүрбөй эле баягы күндөлүк дүйнөдөн, замандан артта калбаш үчүн окуш керек. Ошону баягы үйрөнүп эле туруш керек да. Эми заман ушундай болду, үйрөнөт экенбиз. Бул дайыма үйрөнчү процесске келип калдык, ушундай болобуз. Баягы түз эфирде бирөө айтып атат. Менин балам 5 жыл экономист болду эле, өттү эле окуусун, анан 5 жыл иштеди эле, анан эми айтишник болуп атат, бул кандай болуп кетти депчи. Биз мындай бир азыр заман өзгөргөнүн мойнубузга, айрыкча улумун мойнубузга алышыбыз керек болуп атат. Баягыдай болуп бир эле кесип менен 50 жыл бою иштеген учур артка калып атат, анткени заман тездик менен өзгөрүп атат. Анан биринчи кесибин иштеп, мүмкүн андан баар таппай, же жүрөгүндөгүсүн таппай, же жаңы өзүндөгү талантты ачып, биз чыныгы эмне кааларыбызды кичине кечирээк билип атпайбызбы? Ал табигый көрүнүш экен керек болсочу. Эми бирөө мисалы башынан эле баштап врач болгонду билип калса, мындай повезло деп коебузбу, аябай жакшы. А эгер жок деп мындай бир жаңы нерселерди ачайын десе, ошону биздин ата-энелерибиз трагедия кылып атабыз да. Айрыкча бул жерде мисалы лингвистикалык бир социалдык бир нерселерди окуп алган кыздар барат да, же бир башка эле кесиптерди окуп алгандар. Анан алар жаңы жашоону көрүп атышат, Германиянын өнүккөн бир башка бир тармактарын көрүп атышат. Анан эле кесибин эле алмаштырып, ушуну нөлдөн баштап окуйнчу десе эле. Качан бүтөсүң? Качан күйөөгө тиесиң? Качан келин алабыз? Качан биринчи бала? Качан үчүнчү бала? Качан акча саласың? Эки аташтан бүтпөй калбадыбы? Халалинник ала элекпиз деп элечи. Бир балаңыздарга бир 10 жылдай убакыт берип койсоңуздар, ошо бардык халалинникти алып берет. Окуганга уруксат берди. Окуганга өзүн өнүктүргөнгө, тажрыйба топтогонго уруксат берип коюңуздарчы. Көрдүңөрбү? Ар бир кирпичин өз колум менен салып, кынаптап куруп атабыз го үйдү, жиркендики. Эгерде Нуртилек курулуш компаниясынан үй алып 50%-ын дароо төгө турган болсоңуздар, анда Туркияга эс алууга жолдомо аласыз. Эгер 100%-ын төлөсөңөр, анда мен Айтбек, бул жерине сакнап эле. Жакшылап иштебейсиңби? Иште жакшылап, давай. Иштеп атам, шеф. Сүйлөштүкпү? Анан Германияда жана немеден аксабайбызбы эже? Бизде мындай жоопкерчилик, пунктуалдуулук, анан өз ордунда келүү деген нерселерден кичине аксайбызбы? Ошол жакта кандай? Бул бир өзгөчө мамлекет болот экен. Мындай чек арасын аябай карайт деп атпайбызбы? Оңой менен мисалы легалдуу эмес адамдар кирбей эле турат. Ушул жерден дайыр жолу айтып кетейин. Интернетке чыгып атат, Заранын заводунда иштейсиң, анан Манго деген кийим саткан дүкөндөрдө иштейсиң, анан бул жерде тамак ташыйт экенсиң, анан ушундай эле кара жумуш менен барат, анан ортомчу менен барат, анан Польшанын визасы менен барат. Германиянын өзүнө түптүз улуттук виза алыш үчүн немис элчилигинен барып аласыз. Ал 3 айдан ашык болот. Бери эле болгондо. 3 ай минималдык, негизи 6 ай болуп андан ары кетет. Ошон үчүн ошо ортомчуларга ишенбеңиздер, мына ишенесиздер, аккеменин ичинде отурсак, $4800 төлөп койгон эжелер келишти. Ортомчуларга берип койгон, ал акча жок.
Жок, ортомчуларга бербеңиздер. Ошол легалдуу жолдор менен келиңиздер. Азыр мына официалдуу деген эгер информация керек болсо, мисалы Өмүрөк Черкешович чыгарып атат, баланча компания менен ушундай келишимдер түзүлүп атат деп. Ошондой мындай официалдуу чыгып жаткан информацияларды карап туруңуздар. Баягы Германияга 400 000 киши жетишпей атат деп атпайбызбы? Ошолорго баары бир деле кадр керектигин сезип, булар акырындап жумшартып атышат. Баягы Германияда көпкө жашап калгандан кийин баягы тамашалап айтканда, эгер алардын немистердин күмөндөрүнүн анекдотторунан күлүп калсак, демек баягы калкка аралашып кеткениң ошол болот экен. Көпкө жашагандан кийин алардын баягы курулдарын түшүнө баштайт экенсиң, алардын саясатын түшүнө баштайт экенсиң. Ошол жердеги саясий партиялар азыр жашы 35ке чейинки кадрлардын кантип Германияга жеңилирээк, айрыкча специалисттерди алып келебиз деген пакетти азыр парламентте каралып жатат, толугу менен ишке аша элек. Бирок азыр келип аткан голубая карта деген мүмкүнчүлүк бар. Аны менен медиктер, медициналык тармактагылар келип атышат. Анан врачтар жөнүндө сөз болуп атат, жогорку билимдүүлөр. Анан айтишниктер келип атат. Анан айтишниктер азыр 100 000 адам жетишпейт экен. Битком деген өзүнүн эсебин чыгарчу уюм бар. Анан ошол баягы өзүнүн квалификациясына ылайыктуу болгон жумуш бере турган фирма менен интервьюдан өтсө, контракт болсо, ал баягы кызмат орду менен камсыз кылуучу деген агентура деп атпайбызбы, Arbeitsagentур. Ошол жактан баягы деп алар пайда батасын берсе, болду, ушул өтөт десе, демек виза алган мүмкүнчүлүк болуп атат. Ошон үчүн эгер мисалы жумуш издейт элем дегендер, виза суппорту бар компанияларды караса, ошол чет өлкөдөн баягы 35 жашка чейинкилер өтүшү реалдуу болуп атат. Негизи эле маалымат тапкан оңой. Google'дан эле карап, орусча табасыз эми аны. Бишкектеги немис элчилигинин веб-сайтына кирсек, орусча маалыматтын баары таптатынакай башынан аягына чейин турат. Эринбей гана окуп коюш керек. Бизге эринип атабыз да. Эже жана пунктуалдык жана айтып атпайсыңарбы, ошол жактан айтыңыз. Ооба, мен баягы сөздөрдү аябай бөлүп атат окшойм. Пунктуалдык жактан. Ошол баягы легалдуу гана адамдарды алып кирген үчүн баягы мындай бир же билим менен алып кирип атпайбы, бул баягы немистердин ушундай жагы болот экен, баягы биздин бакыттуу Айсулууну алып келип өзүнө баягы аябай көндүрөт да. Мисалы сиз кечигип калдыңыз да, поезд өтүп кетти, болду. Кийинки поездди күткөнгө туура келет да, акча күйүп кетет. Жоопкерчиликтүү болбосо, жөн гана транспорттон кечигип калса, транспорт баягыдай болуп, бул кечигип аттыр деп күтүп отура бербейт, кетип калат да, кетип калат. Сабак баштала берет. Же болбосо жанагындай интервьюларга кечигип кала берсеңиз, сиз кечигип калдыңыз деп коет. Негизи кыргыз балдары 1 жыл, 2 жыл баргандан кийин, ошол жерге көнүп эле, 2 жолу адашкандан кийин, 2 жолу кечиккенден кийин, баягы шанстарды өткөрбөгөндөн кийин ушунчалык дикилдеп, ушунчалык өзүнүн убактысына, өзүнүн тактыгына туруп, немиске айланып калышат. Өзү коом тарбиялап коет экен. Коом закон тарбиялап коет экен. Барганды көрдүм, немискеңизге барган. Бар учуру менен, мөөнөт менен бүт бар тарсыта турсуз. Бу жаңа мейман болуп баргандар биз кыжалат кылат экенбиз. Жыргап жүрө берип. Сонун Айзат эже, 1 саатыбыз толуп калды, бирок тилекке каршы аябай дагы көп суроолорум калып калган. Бирок эң башкысы, достор, бул Германияга кантип кетиш керек жана Германиядагы ушул жаштардын көйгөйлөрү кандай болуп атат, мына ушул суроолорго жооп бере алдык деп ойлойм. Анан эгерде суроолоруңуздар болсо Айзат эжеге, анда Айзат эже дайыма Facebook'та, Instagram'да абдан активдүү, Айзат Акбекова деп эле издесеңиздер отурат, анан болгон суроолоруңарга жооп берет. Жана аябай Айзат эже ушунчалык ошо Кыргызстандын жаштарын өстүрсөк, ушуларга жардам берсек деп аябай аракет кылып жүрөт. Анан сиздердин мындай жардам сураган суроолоруңуздарга жок дебейт болуш керек. Ооба, эң эле бир эле жалгыз эле суранычым, саламатсызбы деп коюп эле жоголуп кетпеңиз да. Бизде ошондой. Ошон үчүн жазсаңызчы, саламатсызбы, менин атым Бакыт Эшматов, мен ушундай максатым бар эле, ушундай жолду басып өттүм, жашым баланчада, момдай үй бүлөлүк абалым момдай, ушуну каалап атам, максатым бул, буга чейин бул нерселерди жазадым, ушуну кылгым келип атат, эми кандай кеңеш бере аласыз депчи. Жок дегенде толугураак жазсаңыз көрөм. Мен билесизби, сиз деле билсеңиз, сен деле билсең керек, күнүнө бир 100дөн саламатсызбы деп келет. Эмне деп жооп берейин? Жакшымын дейинби, же аба ырайы кандай дейинби? Ошон үчүн мындай
суроо бергенди үйрөнөлүчү. Анан тишинин ар бир тишинин ден соолугун сурабай эле койгула. Түз эле маселени кабыргадан коюп сурайсыңар. Сон Айзада эже мен тияктан силер менен сыймыктандым. Аябай Айзада эже аябай Германияда орду бар, аябай акылдуу. Анан IT тармагын баарын тишке чагып, кыргыздардын баарына жардам берип аткан эң сонун бир биздин мекендештерибиздин бири экен. Сыймыктанып, суктанып келген эжелерим мына бүгүн эфирде отурат. Аябай кубанычтамын. Буюрса силер дагы байланышасыңар деген ойдомун. Ийгилик каалайм сизге Айзада. Сизге дагы анан аябай ийгиликтүү жаштар көп, ошолордон дагы интервью алсаңыз аябай сүйүнөм. Алар Германиянын башка тарабынан дагы көрсөтүп, айтып берсин. Өзүнүн кесиптеринин ушунчалык мыкты эксперттери бар. Барганымда шилекейим коюлду, операторлорум, камераларым жок жаман болду. Муну Кудай буйрса дагы мүмкүнчүлүк болуп калса, достор, Германияга барып, сөзсүз ошолордун баарын чагылдырып келгим бар. Ошол достор, биздин бүгүнкү программабыз жакты жана пайдалуу болду деп ойлойм. Суроолоруңуздарды астына жазып койсоңуздар болот. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.